Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Биз салттуулай ошол О Генринин чыгармаларынын бирөөсүн кыскача сиздерге айтып бермекчибиз. Эске сала кетсек, О Генри белгилүү Американын жазуучусу. Өз учурунда 200-ге жакын аңгемелер жазып, дүйнөлүк атактаныкка ээ болгон. Эске салсак, О Генри өзүнүн чыгармаларынын көпчүлүгүн элдердин сураган окуялардан улам жазган, анан кээ бир чыгармаларын түрмөдө отуруп жазган деп айтышат. Азыр сиздер менен ошол О Генринин Алтын жана сүйүү деген кыскача аңгемеси, кыска аңгемеси жөнүндө сиздер менен бөлүшүп кетким келет. Орусчасы «Золото и любовь». Бул аңгемеде негизинен байлык менен сүйүү жөнүндө сөз болот. Чыгармада Энтони Роквелл деген бай киши болот. Анын самын заводу болот жана башка ишканалары болот да. Анан эле ал өзүнүн акчасы менен дайыма мактанат, ошол акчасын колдонот, акча тапканда кубанат, дайыма ар бир ишти акчасы менен чечкиси келет да. Анан өзүнүн баласы болот, баласынын аты Ричард. Анан бир күн киши ошол өзүнүн офисинде отуруп, ушу кызматкерлерине айтат: баламды чакырып койгулачы дейт. Анан кийин бир маалда баласы келет. Баласы келип отуруп экөө сүйлөшүп калышат. Жумуштарың кандай деп баласынан сурайт. Баласы айтат: жакшы дейт. Колледждин каникулу кандай болуп атат дейт. Тиги баласы колледжди бүтүп келген болот. Анан кийин экөө сүйлөшүп отуруп, анан кийген кийимин айтат баласынын: сен жентилмендей кийинсең болот, тигиндей кылсаң болот деп өзүнүн кеңештерин айтат. Моундай кылып, могу акчага моуну ал деп сөздүн кыскасы ошондой кылып келип кеңештерин айтат. Бирок баласы атасына каяш иретинде мындай деп айтат: ата, кээ бир нерселерди акчага сатып ала албайсың дейт. Кыскасы, атасы менен баласынын экөөнүн ортосунда пикир келишпестик же болбосо талаш тартыш чыгат. Баласы айтат: ушул байлыктан да маанилүү нерселер бар дейт. Сиз дайыма акча деп айтасыз дейт, моундай кийин, тигиндей кийин деп айтасыз дейт. Мага дайыма акыл үйрөтөсүз дейт. Акча менен иш кылыш керек, акча маанилүү деп айтасыз дейт. Бирок андан да маанилүү нерселер бар дейт. Анан кийин тиги атасы болсо эметип калат, ойлонуп калат. Бир алдын мындай көңүлү ооругансыйт, бирок баласына сыр бербейт. Анан кандай болуп атат жашооң дейт. Ошо дейт баласы, мен сүйгөн дейт кыз дейт, мен сүйгөн кыз дейт, эмеге кетип аткан дейт. Лентри дейт, Европага кетип аттыр дейт. Ал жака кетип ошол өзүнүн тайэжесинин үйүндө 2 жыл жүрөт экен дейт. Мен ошого жолуга албай калдым дейт. Анан атасы сурайт: качан кетип атыптыр дейт. Десе, уже бүгүн кетип атат дейт. Мен жолуга албай калдым го, азыр ал жолдо болсо керек, поездго отуруп анан кетет дейт да. Анан кийин тиги киши болсо деп ойлонуп калат. Анан ар жактан эмеси келип калат, тиги Элла деген эжеси келип калат, тиги баланын келип туруп: Ричард, батыраак болбойсуңбу, тиги кызың менен жолугуп калбайсыңбы деп айтат да. Анан айткандан кийин Ричард шашып ушу эми мен жетише бербекем деп калат. Анан Элла сүйлөнүп калат эмеге, могу баланын атасына: сен дайыма эле ошол балага мындай акча жөнүндө нерселерди айта бересиң дейт, акча маанилүү дей бересиң дейт. Анан кийин экөө чыгып кетишет. Анан эжеси болсо Элла эмеге, Ричардка эме берет, шакекти берет. Могу шакегиң дейт. Эми жетишсең жетишип айтып калдың дейт кызга дейт, жетишпесең жок дейт, айла жок дейт, уже кыз кетет дейт. Бирок ошентип калса дагы сен бир көрүшүп кой дейт, сен анткени аны жакшы көрөсүң да дейт. Анан Ричард шашып ушуп эле кийимдерин кийип жөнөйт. Ошол таксиге кармай отуруп эле жөнөйт ошол станция жакачы. Жолдон тосуп алып, акыркы сөзүмдү айтып учурашып коеюн деп. Анан жетип барып ушул станцияга барып, ошол жерде кызды таап, кыз экөө бир эмеге отуруп калышат, таксиге отуруп калышат да. Таксиге отуруп калып, экөө бири менен сүйлөшүп, анан бала аябай тартынат. Анан кийин экөө кетип атат, станцияга жакын калат. Анан бир маалда эле эме болуп калат. Жолдор тыгын болуп, полицейскийлер машиналарды токтотуп калышат да. Машиналар эч жака жылбай калат. Анан кыз аябай кабатырланат. Мен жетишпей калдымбы, эми поездым кетип калат, жүрүп кетет окшойт, мен калып калдым окшойт деп аябай тынчсызданат. Анан кийин бала түшүп, мен билип келейинчи дейт. Анан бир барып сураса айтат: бул жерде 1 саатсыз эч жака жылбайт дейт. Анткени жолдо кичине бир түшүнбөстүктөр болду дейт. Ошодон тыгын болуп калды жолдор дейт. Анан бала кайра машинага келип айтат кызга: ушундай болуп калыптыр, тыгын экен дейт. Кечирип коюңуз дейт.
Мен сизге бир шакегим мен сиздин сизди сүйгөнүмдү мен сизге айтайын деп шакек даярдадым эле дейт. Ушудан улам ушинтип сизди кечиктирип калдым, кечиресиз мени дейт. Десе кыз ойлонуп калат да карап калат дагы. Мейли дейт, тыгын болсо боло берсин, эми мага баары бир дейт. Кайра тыгындын болгону жакшы болду дейт да. Анан бала айтат, мен сизди жакшы көрүп калдым деп, анан тиги шакегин кыздын колуна тагат, анан тагып анан бала аябай кубанып калат да. Анан кийин чыгарма ушул жерден башка эмеге өтөт, башка линияга өтөт. Анан атасы кабинетинде отурат да. Атасы кабинетте отурат, анан киргиле деп буйрук берет. Бир кызматкер кирет, кызматкерге отурат. Кызматкерге отурганда Энтони Рокфелл сурайт, атасы, баланын атасы сурайт. Иш кандай болду дейт, тапшырма кандай болду десе, кызматкер айтат, жакшы болду дейт, ойдогудай болду дейт. Эмне кылдыңар десе, биз бир эки машинаны көчөгө токтотуп коюп дейт, ээлерин түшүрүп кетип калдык, то есть эме чыгардык дейт да, көчөдө тыгын чыгардык дейт. Жакшы кылыпсыңар дейт Энтони Рокфелл. Менин балам тиги кыз менен отуруп сүйлөшүп калдыбы дейт. Ооба, мен алыстан көрдүм, экөө сүйлөшүп калышты дейт. Жакшы экен анда дейт. Жакшы экен анда деп, анан кийин мейли, жакшы, рахмат, жакшы иш кылдыңар деп, анан эме кызматкер чыгып кетет. Атасы ыраазы болуп калат, Энтони Рокфелл. Демек чыгарманын аягында көрсө, атасы акча берип атайын пробка кылдырыптыр да, тыгын кылдырган экен көчөнү. Тиги бала айтып атканда, мен кээ бир нерселерди акча менен чечкенге болбойт, сүйүүнү дагы дегендей кылып айткан. Анан атасы болсо ошого карабастан тигилердин сүйүүсүнө, үйлөнүүсүнө шарт түзүп, жолдо атайын акча менен тыгын кылып, экөөнүн бактысын бириктирип койду да. Ошон үчүн бул жерде О. Генри мындай кээ бир ачууччундуктарды дагы ушундай кызыктуу аңгемелер менен, кызыктуу окуялар менен сүрөттөп берген. Ошол, сиздер менен кийинкиден көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.